Жаңы жыл жөнүндө эмне дейсиз дейт. Эми жаңы жыл деген сөз мына бүгүн эски күн болуп калды, эртең жаңы күн дегенде эле бир кетет келет деген эле сөз. Ага барып жаңы жыл тосуштун кереги жок. Анан адамдар эми арак ичип, жаңы жыл тосуп вечер кылат. Эми аны мусулмандар кылбайт. Бирок азыр жаңы бир туура эмес нерсе чыгып калды. Мусулмандар ошол жаңы жыл күнү биз 2 ракат намаз окуйбуз деп чыгып атышат. Sen mene жаңы жылды бул арак менен тоса, сен намаз менен тососуңбу? Бул бидат. Жаңы жыл күнү даватка чыгабыз дейт. Бул бидат. Жаңы жыл күндү ибадат менен алек кылба сен. Сен үчүн катардагы күн болсун. Эгерде дайыма даватка чыгып жүрсөң, ошол күнгө туш келип ката тушка кала берсин, пожалуйста. Бирок адамдар ушинтет экен, саат 12 болгондо түң дегенде мен Аллаху акбар деп 2 ракат намазга турам. Жок, бул бидат. Сен менен намаз менен тосуп атасың. Анда сен эмне фаркың калды? Анчалык кор кылба ибадатты. Жөн эле уктай бер. Намаз Кур'ан окуп кел, укта болду, бүттеттен таң атат. Сен тосуңа келбей калбайт ошондой. Аялдар түрдүү модаларды издешет, ысырапкерчилик эмеспи дейт. Мода издеген ысырапкерчилик эмес, жакшы кийимди кийсе болот, аны шарият тыйган эмес болгону, көчөгө чыгып фитна кылбаш керек, күйөөсүндө көрсөтүп, ар кандай кийим кийсе макул, болгон чөнтөгө сен келбесин. Салттын көптүгү акылды көбөйтөт. Теңсиздик айылды көбөйтөт, теңсиздикти көбөйтөт. Ушакты көбөйтөт, убакытты көбөйтөт, моданы көбөйтөт, ысырапкерчиликти көбөйтөт, атаандаштыкты көбөйтөт, талаш тартышты көбөйтөт. Буга эмне дейсиз? Туура айтасыз. Ит аяган жерди булгайт. Илгери энелерибиз ит жыттап койду, 7 жолу күлдөп жуу деп айтылат эле. Азыр антпей калышты. Итти багыш керекпи, бакпаш керекпи? Эгерде ит жыттап кетсе эчтеке болбойт. Иттин чилекей тийип, тилин тийгизип кетсе, чилекей таамып калса анда катыран кылыш керек. Катыран деген сөз жууп кургайсың, кургап бүтөт, дагы жууп коесуң, кургап бүтөт, жууп коесуң, кургап бүтөт. Эмне үчүн? Илгери казандарыбыз куйма казан болгондагы ичинде майда тешик калып кеткен. Азыр жанагыда пластик идиштер болсо, теп-тегиз боло турган болсо, жууп туруп салфетка менен бир сүртөсү кургайт, дагы чайкап, дагы бир сүртөсүн кургайт, ошо сен катыран бүтөт деген сөз. Анан ит жыттап кеткенде, шымың жыттап кетсе жууш шарт эмес. Жалап кетсе, нерал ным болуп калса, ошондо жууган шарт болот. Ит баккан жакшы эмес, тарышта кирбейт. Бирок үйгө ууру кире турган болсо, же бир кой кайтарганга, же бир огород кайтарганга керек болуп кала турган болсо, анда ошондо дурус үйдүн ичине эмес, о сыртка короого байлап бакса уруксат. Шариатта бакшинин үкүмү кандай болот? Бакшиш хадия беришпи? Бакшы о арам, о мусулман эмес. Көз ачык. Кимде ким көз ачыкка барып ишенсе, ыймандан чыгат. Өзү о муртат, капыр, барганда ыймандан чыгат. Анан ишенбей эле барып көрөйүн, кандай дейт экен, бир кызыкчылыкка барып көрөйүн десең, 40 күн намазың кабыл болбойт. 40 күн намазың кабыл болбойт. Бакшыга, көз ачыкка, карта ачканга, койдун далисин кармап айтканга, эртең айтып берем дегенге, жолун ачып берем дегенден бардык алдамчы. Ысытма бардык ошондой. Ысытма молдолордо бар, дуа кылыш. Кудай таалам өкүн ысытып бер деп дуа кылат, болду ушу. Бакытты алай берди. Никеси барларга. Анан никеси жок Эшматтын кызын эле бар дуа кылдыра берсең болбойт ал. Агайтасың дуа кылушы кызга ниет кылып атты мен ата-энеси макулдук берсин деп. Анан бирнекелерди чиймелеп берген бул дурус эмес. Мен мындан 1,5 жыл мурун болгон түшүмдү айтайын дегем. Мен Россияда иштеп жүргөнүмдө сиздин сабактарыңызды калтырбай интернеттен көрчүмүн. Бирок амал кылбайт элем. Күндөрдүн бир күнүндө сиз түшүмө кирдиңиз. Мени жетелеп мечитке алып кирдиңиз. Андан чыгып дагы бир жакка алып бардыңыз. Айтор ойгондум. Мага өтө коркуу сезим келип, ошол күндөн баштадым намазды. Азыр альхамдулилла 5 убактамын. Менин түшүм аян болгонбу же кандай? Аллах сизден разы болсун дейт. Альхамдулилла. Аллах Таала мага жакшы күмөн кылат экес. Кудайга миңмертебе шүгүр, күнөөлөрдүн жыты жок. Эгер күнөөлөрдүн жыты болгондо анда эң сасыгы мен болот элем. Дагы ондой жок экен, ушинтип чыгып алып сүйлөп атабыз. Эми сиздин жакшы күмөнүңүз
uşul adam uşu tuura jolda eken, uşul adam ilimi var eken kичине dep etikat kılganыңыз үчүн Кудай Таалам түшүңүзгө киргизип атат. Аллах Таала разы болсун сизден. Эгерде bir адамдын себебинен bir адам хидаятка келип кала турган болсо, бул жер жүзүндөгү бардык жакшы нерседен жакшыраак.